Салам достор. Ушинтип материалдарыбызды 3 сантиметрден 40 алабыз дагы. Тиге баштайбыз. Биринчи жылтыраак материалыбыздан баштайбыз. Ортосуна коебуз. Бул чекедеги түнү койгон материал 20-20 болуш керек. Ушундай кылып тартып тигебиз. Бул курагыбызда 4 тумарча, 4 бурчуна тең тумарча коюлат. Ошондуктан абдан кооз чыгат жана эми кылыш керек. Кичине убакытты көбүрөөк алат. Ар бир материалыбызды тигип атканда колубуз менен ушу түгүнү карап туруп эле, кармасак билинет, ушинтип туруп эле тигебиз. Дагы 4 бурчуна тең тумарча коебуз. Тумарчаны кыркып алсаңыздар да болот алдын ала, же болбосо ушинтип тиккенче кыркып кетсеңиздер болот. Төйлөрүнү ар бир тигип атканда бырыштарын карап, түздөп, тартып тигсеңиз абдан түз чыгат. Жана тигип атканда түз тигишиңиз керек. Ар бир тигиште түз тигсеңиз бардык размери бирдей болуп чыгат. Бул курагыбыз 20-20 болгондуктан буну 4 катардан тигебиз. 4 катарга 3дөн ар бир бурчуна 3дөн тумарча болот. Азыр бул курагыбызда 4 тумарча болот, себеби акырына дагы тумарча коюп тигип коебуз. Азыр тумарчаларды ар биrini кыркып алсаңыз болот, же болбосо ушинтип тиккен сайын кырсаңыз болот. Эмес кимге кандай ыңгайлуу болсо ошону жасасын. Жаңы үйрөнгөндөргө абдан пайдалуу бул. Мынакей 4 катар болду. Эми ушундай бурчуну коюп чыгабыз. Бул тумарчабыз чоңураак болот, андыктан чоңураак кыркып алабыз. Менде даяр мындай кыркындуу материалдар болгон үчүн ошону эле коя салдым. Болбосо ченеп, канча чыгат ошону ченеп кырсаңыздар материалдар кичине үнөмдөлөт.
мынакей. Эми булардын четтерин тигебиз дагы. Ашыкча материалдарды кыркып салабыз. Мынакей даяр болду, абдан коз болду.